Камчыбек Ташиевдин ажылык зыярат учурундагы видеосу тарады. Социалдык тармактарда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев небереси менен умра сапарында зыярат кылып жүргөндөгү видеосу тарап жатат. Видеодон УКМК башчысы менен бирге бир нече атка минерлер ыйык Кабаны айланып жатканын көрүүгө болот. Маалымдай кетсек, буга чейин Камчыбек Ташиев Саудия жергесинде иш менен да, зыярат менен да жүргөнү айтылып жаткан. يا قدوس يا قدوس يا سلام يا سلام يا مالك يا مالك يا رب يا غفار يا غفار يا فتاح يا رزاق. Президент Садыр Жапаров тууралуу документалдуу тасма жарык көрдү. Бул тууралуу аталган тасманын автору Айбек Бийбосунов социалдык тармактагы баракчасында билдирди. Айтымында тасмада президент соңку 4-5 жылдагы негизги саясий окуяларга кенен токтолуп, жаңы маалыматтары менен бөлүшкөн. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев да биз менен ачык болду деп айта алам деген Бийбосунов. Белгилей кетсек, документалдуу тасма 4 сериядан турат. Биринчи сериясы бүгүн 5 январда саат 19:00, калганы 6, 7, 8 январда Айбек Бийбосун уулу YouTube каналында көрсөтүлө турганы маалымдалды. Интернет тармагында 2000 жылдан баштап 2005 жылга чейин төрөлгөн, бирок баш кошуп турмуш кура элек жигит-кыздарды нерв кылган видео тарады. Нерв болуп жатат деп айтканыбыздын себеби тарап жаткан видео 2 жаштын видеосу. Болгондо да маалыматка ылайык, үйлөнүп жаткан мырза 45 жашта, ал эми айым 35 жашта. Интернет колдонуучулары 2 жаштын сүйүүсүнө суктанып, үй бүлө курууга, сүйүүгө эч качан кеч эместигин жазышса, айрымдары тамашалап, 2000 жылкылар кыз таппай жүрөсүңөр, ал эми 80 жылкы мырзалар экинчи жолу үйлөнүп жатышат деп күлдүрүшүүдө. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Соц тармактагы видеодон кийин муниципалдык инспектор жумушунан кетти. Көчөдө спирт ичимдик ичкен делген Бишкек шаарынын муниципалдык инспектору иштен алынды. Бул тууралуу муниципалдык инспекциясынын жетекчиси Мирлан Талайбеков жыйында билдирген. Анын айтымында аталган окуя тартылган видео коомчулукта чоң резонанс жараткан. Видео буга чейин социалдык тармактарга тарап, анда муниципалдык инспекциянын формасын кийген адам колуна стакан кармап, коомдук жайда тартипке туура келбеген аракеттерди жасап жаткан учурлар чагылдырылган. Окуя боюнча кызматтык текшерүү жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында инспектор кызматтан бошотулган. Именно один гражданин, один сотрудник нашей службы показали нас в плохом свете всему городу. Да? Вы сели за руль в нетрезвом состоянии, как минимум, судя по фото и видеофиксации. Исправляете нужду там, где не положено. Вы сотрудник, вы госслужащий. Вы должны быть примером для всех граждан. Если вы носите форму и работаете на государство. Вчера мы вас с утра ждали, да? Я вам звонил. Сказали, что подъеду, я вас до 11 ночи в кабинете. Не дождался. Сотрудники правоохранительных органов вас ищут.
Вот вам самому не стыдно перед своими же коллегами? Именно такие сотрудники, как вы, подрывают авторитет и имидж огромной службы, да? Под руководством мэра сейчас Айбека Джумшалиева, да? Столько работы делается, столько машин дали нам. Форму меняют, финансовые средства вкладывают, чтобы мы показывали для народа, что мы можем что-либо сделать и помочь этому городу, чтобы навести порядок. Вы должны бороться с нарушениями, с определенными, а не припнуть. Жалал-Абад облусунда абак кайтарган жоокер өзүнө ок чыгарып каза болду. Маалыматты жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматтан тастыкташты. Маалым болгондой, окуя бүгүн 5 январда саат 15:25 чамасында болгон. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматтан кайтаруу жана конвой департаментинин 5-кайтаруу батальонунда кызмат өтөп жаткан катардагы жоокер номер 10 түзөтүү мекемесинде күзөттө туруп өзүнө ок чыгарган. 18 жаштагы жоокер алган жаракатынан ошол жерде көз жумган. Кайтаруу жана конвой департаментинин башчысы окуя болгон жайга жөнөп кеткени айтылды. Бул окуя боюнча Жалал-Абад гарнизонунун аскердик прокуратурасы тарабынан соттук өндүрүшкө чейинки иш амалдары жүргүзүлүүдө. Блогерлерге байланыштуу жаңы мыйзам даярдалып жатат. Өлкөдө блогерлерге тиешелүү мыйзам долбоору иштеп чыгууда. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев Аки-преске берген маегинде айткан. Министрдин айтымында блогерлер медианын өкүлдөрү болбосо да миллиондогон аудиторияга таасир этет жана тараткандар үчүн жоопкерчиликти алышы керек. Ал блогерди аныктоо маанилүү экенин белгиледи. Айрымдары жөн эле мамлекеттик кызматкер катары расмий маалыматты таратса, айрымдары 100 миңдеген, кээде миллиондон ашык жазылуучуларга таасир берип, коммерциялык ишмердүүлүк менен алектенишет. Мамбеталиев мыйзам долбоору 2026 жылдын ичинде даяр болушу күтүлүп жаткандыгын кошумчалады. Учурда министрлик жана башка мекемелер адистер менен бул долбоорду иштеп чыгууда. Оштогу тоо лыжа базаларында эреже бузуулар аныкталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош облусу боюнча башкармалыгынын Кара Суу райондук бөлүмүнүн кызматкерлери Чыйырчык жана Талдык лыжа базаларында түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Мекеме текшерүүдө бир катар улуттуу коопсуздук талаптары аткарылбаганын билдирди. Тактап айтканда, айрым лыжа базаларында медициналык пункт жок, биринчи жардам көрсөтө турган адистер каралган эмес, сертификаты бар куткаруучулар жок, ошондой эле өрт коопсуздугу боюнча талаптар сакталган эмес, тамактануучу жайларда газ баллондорунун коопсуз эмес шартта пайдаланып жатканы да катталды. Аталган кемчиликтер боюнча лыжа базаларынын администрацияларына, кызматкерлерине жана эс алуучуларга коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Буга чейин жергиликтүү маалымат булактарында 3 адам баллон менен муз тебүү учурунда жаракат алып, ооруканага түшкөнү кабарланган. Оштогу жарандын жоругу тартылган видео тарады. Милиция аны издеп жатат. Ош шаарындагы Курман-Жанатка көчөсү менен Алишер Навои көчөсүнүн кесилишинде белгисиз жаран коомдук жайда заара кылып жаткан видеосу социалдык тармактарга тарады. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматына караганда, аталган факт боюнча Сулайман тоо милиция бөлүмүнө тиешелүү тапшырма берилди. Учурда окуянын так кайсыл жерде болгону, ошондой эле видеодо тартылган жарандын өздүгүн аныктоо боюнча текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Кафеде мушташкан жарандар кармалышты. Бишкекте кафеде мушташкан деп 2 жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул тууралуу шаардык милиция билдирди. Такталгандай, милицияга 2 январда саат 3:33 чамасында Сухебатыр көчөсүндө жайгашкан кафелердин бириндеги мушташ боюнча билдирме түшкөн. Аталган факт Октябрь райондук ички иштер башкармалыгында катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Тиешелүү иш-чаралардын жүрүшүндө 1992-1993 жылы туулган жарандарга майда бейбаштык негизинде протокол түзүлүп, убактылуу кармоочу жайга киргизилди.
Манас шаарында 15 чакырым темир жол бузулуп, ордуна унаа жол курулат. Бул жөнүндө шаардык медианын маалымат борбору билдирди. Учурда Жалал-Абад Көкжаңгак темир жол тилкесинин 406 чакырымынан 421 чакырымына чейинки бөлүгүндө демонтаждоо иштери жүргүзүлүүдө. Аталган тилкеде поезд акыркы жолу 1998 жылы жүрүүсүн токтоткон. Андан бери темир жол пайдаланылбай келген. Анын жалпы узундугу 15 чакырымды түзөт. Ал жолду демонтаждоо иштерин 1 февралга чейин аяктоо пландалууда. Белгилей кетсек, демонтаждалган темир жолдун ордуна автоунаа жолу курулат.